Кыргыз Республикасынын Конституция күнүнө арналган тегерек столубузга кош келипсиздер. Саламдашуусуз сыр сандыгын ачпайлы демекчи, эң биринчи кезекте саламдашып алсак. Учурашуу менен башталат го ар бир нерсе. Учурашуусуз өтпөйт го эч бир нерсе. Учурашып, амандашып алалычы, биз дагы саламдашуу салкыныбыз бар. Эң алгач саламдашып, андан кийин кеп учугун баштайлы. Май Кыргыз Республикасынын биринчи мыйзамы кабыл алынган. Жана ошондой эле 5 май бүгүн Конституциябыздын бекитилген күнү. Конституция бул мамлекеттин негизги мыйзамы, укуктук ченемдик актылардын булагы демекчи, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнүнө карата даярдалган презентация. Бүгүнкү тегерек столубуздун темасы Конституция күнүнө карата арналган. Ошол себептен мен силерге Конституция жөнүндө маалымат бере кетсем. Конституция бул латын тилинен которгондо түзүлүш дегенди билдирет. Конституция мамлекеттин, өлкөнүн баш мыйзамы болуп саналат. Конституция бул байыркы Рим императорлорунун актыларында көрсөтүлгөн, бирок азыркы биздин азыркы заманда колдонулган конституцияга ылайык келген эмес. Себеби дегенде Рим императорлорунун конституциясында ал императорлордун жана королдордун, монархтардын гана укуктары корголгон. Ал эми жөнөкөй жарандар, алардын укуктары ал жакта жазылган эмес. 1937 жылы, бул 1937 жылы Кыргыз СССРинин конституциясы кабыл алынган. Ал эми эгемендүү Кыргызстандын азыр конституциясы. 1993 жылы Жогорку Кеңеш 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверенитети жөнүндө декларация кабыл алышкан. Бул декларацияда Кыргызстандын конституциясы жөнүндө дагы долбоорлору жазылган. Жогорку Кеңеш 1993 жылы бул декларацияга таянып 5 майда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк Кыргызстандын эң биринчи конституциясын кабыл алышкан. Ал эми азыркы конституциябыз 2021 жылы 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган. Жаңы конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын башкаруу формасы парламенттиктен кайра президенттикке которулган. Ал эми азыр конституция күнү майрамдала турган мамлекеттерди атай кетсек. Конституция күнү майрам катары белгиленген өлкөлөр бул Дания, Норвегия, Польша, Венгрия, Уругвай, Мексика, Испания, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Украина, Өзбекстан болуп саналат. Ал эми Түштүк Корея менен Россия 2008-2004 жылдан баштап бул күн эс алуу күн катары белгиленбей калган. Конституция жөнүндө айта кетсек, эң байыркы конституция бул эң көрөмдүү конституция бул Индиянын конституциясы болуп эсептелет. Ал 395 беренеден туруп 12 тиркемеден турат. Ал эми эң көлөмү аз бул АКШнын эң биринчи конституциясы. Эң байыркы конституция айтып өткөндөй эле бул Америка Кошмо Штаттары. Бизден суроо, сизден жооп аттуу даярдалган ролик назарыңыздарга сунушталат. Келиңиздер Кыргызстан жөнүндө суроо жооп көрөлү. Ким канчалык деңгээлде билет? Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Бирдик көрсөтпө. Кыргызстанда конституцияны качан кабыл алынган? Кабыл алынды? Кетти, азаттан ошондой эмес болуп кетти. Жазылсын болуп. Эгер Биз буну менен эмне айткыбыз келди. Өзүңүздөр билип болгондой эле бул видеороликте билгендер да болду, билбегендер да болду. Ошондой эле жоопсуз калтырып кетип калгандар да болду.
Албетте кокус башка өлкөлөрдөн келип бизден өзүбүздүн өлкөбүз жөнүндө сурап кала турган болсо бул жан кейиптелип эле нерсе болот да. Ошондуктан өзүбүз үчүн да конституцияны бир сере окуп койсок, адилеттүү коомду түзүүдө бул конституция эң негизги ролду ойноп турат. Ошондой эле адамзаттын жашоосунда эң чоң жетишкендик бул конституция болуп саналат. Ошондой эле бул конституция аркылуу биз өзүбүздү коргой алабыз. Ошондой эле көптөгөн жетишкендикке жетишебиз деген үчүн. Презентацияга беребиз. Бул мамлекеттик кызматкер жөнүндөгү презентация. Мамлекеттик кызматкер бул мамлекеттин өкүлү. Мамлекеттин жүзү болуп, мамлекеттик мекемелерде кызмат өтүп, мамлекеттин өмүр өсүшүнө салым кошкон кызматчы болуп эсептелинет. Андай эмесе мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер жөнүндө түшүнүк деп аталган презентацияга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин коноктор. Биздин кесип мамлекет жана муниципалдык кызмат башкаруу болгондуктан мен бүгүнкү презентацияга мамлекет жана муниципалдык кызмат жөнүндө сиздерге кыскача маалымат бере кетмекчимин. Албетте бул презентациядан эмнелерди биле аласыздар. Бул мамлекеттик кызматты жана муниципалдык кызматты, мамлекеттик кызмат орду, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат эмне экендигин, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын принциптерин жана ошондой эле өзүнө тиешелүү жүрүм-турум маданияттарын биле аласыздар. Деген эмне экендигин биринчи билип алышыбыз керек. Мамлекет деген түшүнүк бул белгилүү бир коомду кучагына алган, ошондой эле саясий уюм, ал өз алдынча аймактык эйлиги жана калкты коргоп, ал калктарга жардам берип, анын көйгөйүн чечип бере турган жана ошондой эле ага кызмат өтөө үчүн атайын түзүлгөн аппарат болуп саналат. Мамлекеттин башкы функциясы бул өз элинин жашоосун камсыздоо, өнүктүрүү жана ошондой эле ал коомдук чарбачылык иштерди аткаруу жөнүндө да өзүнө жоопкерчиликти алат. Мамлекет бул борборлошкон жана борборлошкон эмес татаал жөнөкөй улуттук болуп бөлүнөт. Эми биз мамлекетке кызмат кылып жаткандыктан мамлекеттик кызмат эмне экендигин да билишибиз керек. Мамлекеттик кызмат бул Кыргыз Республикасындагы жарандардын органдардагы кесиптик иши болуп саналат. Ошондой эле бул өзүнө жарандык кызматты, аскердик кызматты, укуктук кызматты жана дипломатиялык кызматты камтыйт. Албетте биз мамлекеттик кызматка кызмат кылып жаткандыгыбыздан мамлекеттик кызматчы деген сөз дагы эмне экендигин билишибиз зарыл. Мамлекеттик кызматчы бул мамлекеттик органдарда административдик кызмат ордун ээлеген, ошондой эле атайын ага укуктарды ишке ашыруу боюнча кесиптик кызматтык иши болуп саналат. Албетте бул өзүнө берилген жоопкерчиликти дагы ишке ашырыш үчүн Кыргыз Республикасынын ушул туруктуу иш аракеттерин жүзөгө ашыргандыктан ушу жоопкерчиликти өз мойнуна алган жаран болуп саналат. Ал эми муниципалдык кызмат деген эмне? Бул жарандардын жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы шайланма болуп саналбаган, бирок жергиликтүү бюджеттин ошол эсебинен акы төлөөнүн негизинде ишке ашырылуучу кызмат орду болуп саналат. Бул Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматы Кыргыз Республикасынын конституциясына жана ошол мыйзамга, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жамааттын уставтарына ылайык жүзөгө ашырылат. Ал эми биз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адистигин окуп жаткандыктан мамлекеттик кызмат ордундагы биле кетишибиз керек. Ал эми мамлекеттик кызмат ордунда болсо Конституцияда жана башка ченемдик укуктук актыларда каралган кызмат орду болуп саналат. Бул атайын камсыз кылуу боюнча аны ээлеген адам үчүн белгилүү милдеттери бар жана белгиленген тартипте иш алып барган жана ошондой эле бул уюшулган кызмат орду болуп саналат. Өзүнө мамлекеттик кызмат ордундарынан саясий, атайын жана административдик болуп бөлүнүп кетет. Саясий мамлекеттик кызмат орду деген эмне? Бул бийликтин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн Конституцияда жана ошондой башка ченемдик укуктук актыларда алардын милдеттерин ишке ашыруу үчүн өзүнүн мойнуна жоопкерчилик алган кызмат орду болуп саналат. Ал эми атайын мамлекеттик кызмат орду деген эмне? Бул саясий аныктоочу чечимдерди кабыл албастан, булар бири-бири менен байланышпастан, ошол соттук жана атайын мүнөздөгү чечимдерди кабыл алуу негизинде ушул бийликтерге ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу кызмат орду болуп саналат. Ал эми административдик кызмат орду болсо, бул укуктардын жана жоопкерчиликти белгиленген көлөмү бар, ошондой эле мамлекеттин органдардын жана алардын функцияларын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн административ кызмат орду болуп саналат.
Ал эми ар бир эле кесиптин өзүнө тиешелүү принциптери болот эмеспи? Албетте мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын дагы принциптерин тиле кетсек, бул конституциянын үстөмдүгү, туруктуулугу жана укуктуулук, кесипкөйлүк, компетенттүүлүк жана демилгелүүлүк болуп саналат. Бул этностук таандыктарга, туткан динге, курагына жана ошондой эле мындан башка да саясий ынанымдарга жана ошондой эле үй бүлөлүк абалына жана мал мүлктүк абалына карабастан Кыргыз Республикасынын жарандарына бирдей жеткилүүлүктүүлүгү негизги принциптердин бири болуп саналат. Ал эми биз албетте бул бардык жырым-турум эрежелерин сактоо менен көптөгөн жетишкендиктерге жетебиз. Себеби дегенде эртеңки күндө биз дагы ордубуздан көтөрүлөт эмеспизби? Албетте биз өзүбүздү жоопкерчиликтүү, кең пейилдүү топтоо жана өзүбүздүн ишибизге шай келген өзүбүздүн жүрүм-турумубузду так алып жүрө турган болсок, эртеңки күндө орун кызматынан көтөрүлөрдү бул эске алынып чоң сиздерге пайдасын тийгизет. Анда эмесе биздин презентациябызга көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Кийинки кезекти викторинага берели. Бул оюн бизден суроо, сизден жооп, бизден белек, сизден жылмаюу деп аталат. Теманын алкагында берилген суроолорго туура жооп берген катышуучуларга кичинекей белектерибиз бар. Анда эмесе биринчи суроодан баштап берейин. Конституция деген эмне? Ким жооп берет? Колуңар көтөрүп жооп бериңер. Конституция Кыргызстан Республикасы. Конституция бул мамлекеттин башкы низамы. Да. Мамлекеттик кызматкер эң биринчиден өзүнүн жумушчулары менен жана келген кадрлар менен биринчи отношениясы болуш керек деп ойлойм. Өзүнүн түз алып жүрүүсү, башкаларга кылган мамилеси деп ойлойм. Есть, да? Давайте Все? Все вопросы. Это первая ступень. Вы знаете, да, что в Кыргызской республике для того, чтобы устроиться на работу, особенно на государственную работу, нам необходимо высшее образование, да? То есть колледж — это наша первая ступень, это у нас наше продолжение. И то, что вот сегодня, да, институт, да, гуманитарных знаний нам открыл сегодня двери, это день открытых дверей, считайте, открыл двери, да, устроил такую прекрасную презентацию, да, такие подарки раздали. Это замечательно, ребята. И надеюсь, я тоже, наверное, да, тоже мы уже у себя поговорим об этом, да, кажется. Вы новые кадры, вы кадровый потенциал считаетесь, вы будущее Кыргызстана, да, и люди, которые будут строить этот Кыргызстан, это вы. Келечекте ушу Кыргыз Республикасынын өнүгүп өсүшүнө салымыбызды кошобуз, патриот болобуз, мамлекетибиз үчүн иштеп беребиз десеңиздер, кошулуп, биз менен чогуу окуп, биз менен чогуу бүтүргүлө деп чакырып кетем. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.